Демек биздин театрыбыз аябай эле аксаганы болду экен да азыр. Көп жыл болду аксаганыбызга, 30 жыл болду. Чыңгыз Айтматовдун Жамиля спектаклин худсовет өткөзбөй коюп атса, анан мен ким болуп кетиптирмин? Же үстүндө үй жок, же астында ашы жок. Ачкабыз, бомушпуз. Эң кенедей суммадагы акчага Курманжан датка фильмин тартса дагы ага сынчылар көп болду, аны сындыгандар көп болду. Бирок кандай жагдайда тартылды ошол тасма? Эч ким менен анын иши жок. Баягы бышкан ашка сынчы көп дегендей сындыгандар көп болду. Биз уялбай эле, тартынбай эле, намыстанбай эле айтайын, биз көп өлкөдөн артта калдык. Библия куруш үчүн. Азыр кыздар жигиттер тандап алат. Бул ушул эле бир чоң мисал. Дагы бир таарынычым бар мурдагы президенттерге. Профессионалдуу чыгармачыл адамдар менен шоумендердин айырмасын таппай калган, билбей калышкан. Саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын көрөрмандары? Бүгүн бизде ачык маек. Маегибиздин коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Назира Мамбетова. Саламатсызбы, эже? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Кандай жарайсыз? Жакшы. Учурда эмне менен алексиз? Учурда отпускадабыз. Биринен баштап отпускага чыгып кеттик. Бул убакытка чейин эмне жерде? Бул убакытка чейин 23-нөн 30 июнга чейин Астанада театралдык фестиваль болду эле, ошол жака барып келдик. Абдан жакшы өттү. Ал фестивалга Казакстандын областной театры, шаардык театрлар, Орус драм театры, анан Өзбек театры, анан Кыргыз театры болуп катыштык. 10-15 театр катышты бул фестивалга. Фестиваль аябай жогорку деңгээлде өттү. Казакстандын маданияты ушундай өркүндөп өсүп турган чак экен. Ошол театрга Казакстандын Астана шаарындагы театрына жаңы имарат куруп берген экен. Эми андай имарат бул мурунку Союз убагындагы өлкөлөрдө жок болсо керек. Эми ушундук театр куруп берген экен. Театрга адамдар илгеркидей эле майрамга келгендей келишет экен. Жасанып алып, шиштака кийип алып, ушундай бир шаан шөкөт менен келишет экен. Мага ошонусу жакты. Анан фестиваль болсо жакшы уровенде өттү. Мындай фестивальды жылда өткөзүп турсак деген тилектер бар экен. Эми бул пандемия деген балекеттен кутулсак, менимче жылда Астана шаарында ушул театралдык фестивалдар өтө турган болуп калды. Жыйынтыгы кандай болду? Жыйынтыгы болсо мурда акчалай, анан диплом, ушундай сыйлыктарды берчү эле. 2-3 жыл болду акчалай сыйлыктарды жоюп салган. Статуэтка берет, анан диплом берет. Бирок баягы критиктер сынын айтат. Кайсы спектакль кандай болду. Ушундай жогорку деңгээлде өттү. Казакстандын министри өзү келип ушундай чоң килтиген чабыра, атлас гүлү деп коет экен, чабыра гүл тапшырды. Биздин Кыргыз посольствосу келип чабыра гүл тартуулады. Анан ошо Астана шаарында жаштар театры бар. Алар чабыра гүлдөр. Ушундай сый урмат менен тапшырды. Министр өзү келип бир кучак гүл, анан бир чапан жапты. Критиктер болсо сынын айтты, бирок ошентсе дагы биздин Үмүт спектакльди эң жогорку деңгээлде деп баалады. Ошо Үмүт спектаклинен кийин негизи эле пандемия сиздерге кандай таасирин тийгизди? Биз кетип баратканда дагы ПЦР тапшырганбыз, келатканда да ПЦР тапшырдык. Кудай жалгап, биз жеткизбей атабыз пандемияга. Тияка качып кетип, бияка качып кетип атабыз. Эми бул бир дүйнө жүзүн тынчсыздандырган бир балия болду го. Бирок ошентсе дагы бир ар ким өзүнөн зависть этет да, бул ооруга чалдыгабы, чалдыкпайбы. Өзүбүздү сак алып жүрсөк, Кудай буйруп жолукпай калышыбыз мүмкүн. Ошентсе дагы мен ушул кыргыз элиме кайрылат элем.
маска кийип, өзүңүздөр сак болсоңуздар. Себеби бул жакшы жаманды тандабайт экен, улуу кичини тандабайт экен. Туш келдикке барып жабышат экен дагы, аягы жаман кырсык менен бүтүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бирибиз сак болушубуз керек экен бул баладан. Негизи ушул вирус 2019-жылы башталбады. Ошол убакыттан бери сиздин жашооңузга, театрга кандай таасирин тийгизди? Аябай жаман таасирин тийгизип атат. Мына биз деген Казанга фестивалга барышыбыз керек эле. Санкт-Петербург жок, Екатеринбургка фестивалга барышыбыз керек эле. Анан Көлдө фестиваль өтүш керек болчу. Ошондой фестивалдар өтпөй атат да. Анан тоскоолдук кылып атат. Көрүүчүлөрдү биз кандай сагындык. Быйыл кышы менен уруксаат берилген көрүүчүлөргө, бирок билбейм театрдын кандай себептери менен экен билбейм, иши кылып көрүүчүлөргө да тойбой калдык. Быйыл кышында көрүүчүлөрдү аябай сагынып турган чагыбыз. Мына мен Астанага барып 600 орундуу театр экен. Ошол жерге көрүүчүлөргө кумарым аябай канып келди. Миң мертебе рахмат казак туугандарга, ушундай жакшы тосуп алып, жакшы узатып коюшту. Пандемия бизге аябай залакасын тийгизип атат, чыгармачыл адамдарга. Кыргызстан менен ошо Казакстандын маданияты, театрынын айырмасы эмнеде экен? Негизи эле башка өлкөлөрдөн эмнеси менен айырмаланат биздики? Биз уялбай эле, тартынбай эле, намыстанбай эле айтайын, биз көп өлкөдөн артта калдык. Маданиятыбыз каралбай калды. Мына быйыл Кудай буйрса президентибиз трибунадан да айтып атат, мен маданиятка көңүл бөлөм деп, театрларга көңүл бөлөм деп, жаңы театр салабыз деп аракет кылып атат. Бирок ошол аракети сөз менен болбой, иш менен болуп кетсе деген тилек бар. Башка президенттер трибунадан маданиятка көңүл бөлөбүз деп айткан эмес. Дагы бир таарынычым бар мурдагы президенттерге. Профессионалдуу чыгармачыл адамдар менен шоумендердин айырмасын таппай калган, билбей калышкан. Ошонусу карындай мен азыр да айткым келет, эгерде кыргыз эли макул болсо, шоумендер менен профессионалдык артисттердин айырмасы бар. Ошон үчүн биз айырмалай билсек, профессионалдар менен шоумендердин айырмасын айырмалай билсек деген мындай акылымды айткым келип атат да. Чыгармачылык бир четинен ошол пандемия тоскоолдук кылса, бир четинен ошол биздин каражатыбыз тоскоолдук кылып атат. Мына моуреки биздин өкмөттөр, биздин мамлекеттик кызматта иштегендер чет жакка барып, кайсы өлкөнүн маданияты кандай өнүккөнүн көрүп келип атышат, билип келип атышат. Бирок ошондусу дагы кайра Кыргызстанга келгенден кийин атаңдын көрү Казакстандын, Өзбекстандын маданияты ушунчалык өркүндөп кеткен экен. Биз эмнебиз кемдеп, биздин өзүбүздүн маданиятыбызды дагы бир көз сала жүрсөк деген кеңешимди айткым келет. Анан эжек айтсаңыз, сизге көбүнчө тасмада роль жараткан жагабы же спектакльде, театрда ойногон? Экөө тең жагат. Мен профессионалдык артист болгондон кийин мен экөөнө тең кызмат кылып келатам, экөөнө тең кызмат кылгым келет. Бирок театр менен сахна менен экрандын айырмасы бар. Экөөнүн айырмасы асман менен жердей. Кинодо азыр мына тартылып атабыз, ошол тартылып калган экранда кала берет. Театрда болсо бүгүн туура эмес ойноп койсоң, эртең кайталап кайра жакшы ойногонго аракет кыласың. Кинодо болсо, экранда болсо калпайтпаш керек. Чын дилиң менен ойношуң керек, жасалма болбош керек. Азыр бир акыркы убактарда кино режиссерлор, кино операторлор кино тартып атат. Бирок кино тартыш үчүн Совет доорунда 5 жыл окуп келишчү эле. Азыр 5 күн камера көтөрөт да, анан кино тартам деп далалат кылып атат. Ошонун айынан биздин көрүүчүлөрдүн киного болгон, маданиятка болгон табити да өчүп баратат.
Профессионалдар өз ишин билсе, профессионал эместер да өз ишин билсе деген кеңешти айткым келет. Сизге жүрөгүңүздүн түпкүрүнөн алган кайсы роль өзүңүз аткарган? Маған режиссер, драматург, театр кайсы ишти ишенип берсе, ошол иштин өтөсүнө жетип, ишенимди аткарганга аракет кылам. Анан буга чейин берген маектериңизде театрдан алыстап жатам деп айткан элеңизде, азырчы? Мен ушу 1 жыл болду, 1,5 жыл болду кайра театрга киришип, 1,5 жылдын ичинде мен 6 спектакль жараттым. Спонсор, мен ушундай бир кубанычта айтамын Султан Акимович Раевка, Меңди Мамазаирова, драматург, жазуучу акынга, Людмила Жапаровна, Геннадий Садырович Базаровка ушундай жан дилимден рахматты айткым келет. Алар пьесасында, акчасында кел Назира ушуну иштейли деп, режиссерлукка дагы, актерлукка дагы мага иштерин ишенип тапшырып аттат. Мен жанталашып ошолордун ишенимин аткарганга аракет кылып, театрдагы жаш актерлор менен иштегенге аракет кылып атам. Мисал үчүн, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата өзүм спонсорлук кылып, режиссер Талант Апиевди чакырып, сценограф Бакыт Тилекматовду чакырып, анан Даниярды аткара турган, Жамиланы аткара турган, Сейитти аткара турган актерлорду чакырып алып, спектакльди чыгардык. Жамила аттуу спектакльди. Ошол Жамила аттуу спектакль Фрунзе ресторанында премьера өттү. Андан кийин Азербайжан театрында, Азербайжан өлкөсүндө Аскар Айтматовдун аркасы менен ошол жака барып спектакльди көрсөтүп келдик. Андан кийин Роза Отунбаева эжекебиздин аркасы менен Пекинге барып, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын ошо Пекинде Жамила спектакли менен өткөзүп келдик. Анан учурдун сахнаханышасы десек да жаңылышпайбыз. Биздин Курман Жандатка апабыздын да ролун аткаргансыз. Ушул талыкпаган эмгектин артында кандай бут тосуулар болду? Бут тосуулар толуп атат. Эгерде бут тосууларды карап, кокой деп минтип отурсак, анда иштебей калып калабыз. Алар дээрин дей берсин, айтарын айта берсин, кылар ишин кылай берсин. Биз өз эмгегибизди эл үчүн кызмат кыла беребиз. Анан роль жаратууда ошо ата-энеңиз, балким бир туугандарыңыз, ошо мурдагы замандын кишилери болгондо, анан алар баягы ушул ролду жөнүнө койсоң болмок, же ушуну аткарбайсың деген сөздөр болду белеби? Жок. Андай менде туугандарым аркылуу, бир туугандарым, ата-энем аркылуу мага тоскоолдук жок. Тоскоолдуктар чыгармачыл адамдарга Чыңгыз Айтматовго тоскоолдук кылып атканына мен ким болуп кетиптирмин. Чыңгыз Айтматовдун Жамила спектаклин худсовет өткөзүп өткөзбөй коюп атса, анан мен ким болуп кетиптирмин. Биз деген кыргыз эли ошондой тың калып келебиз, чыгаан келебиз, бири-бирибизди баса калганга маш келебиз. Чыңгыз Айтматовдун ошо сизге көбү кайсы чыгармасы жагат? Мага бардык чыгармасы жагат. Мисал үчүн Бореке Жамиланы сахналаштырып коер алдында биз Талант Апиев менен кеминде бир 15-20 күндө пьесаны кайталап окуп аттык. Бир күнү Руслан окуйт, бир күнү Талант окуйт, бир күнү тигил окуйт, бир күнү бул только баягы чыгарманы окуй бердик. Окуган сайын ар жагынан бир шумдук, бир окуганда жетпей турган, 10 окуганда жетпей турган, ар жагында шумдук философиялык мааниси бар экен. Ушул театрга аралашып баштагандагы кызыктуу окуяларданчы? Эми андай окуяларды айтсак көп убакыт керек. Жакшы да окуя болот, жаман да окуя болот. Кыргызда мынтип айтат го, артисттин бир көргөнү хан көрбөйт, бир көргөнүн ит көрбөйт деп. Илгери гастролдорго чыкчубуз да. Гастролдорго чыгып жүрүп, айда талаада машинебиз бузулуп талаада калган күндөр болгон, ачка калган күндөр болгон.
эртесинде эле ушундай колхоздун башкармасы келип коюн союп кымызын жайнатып ушундай конок кылып жадырап жайнап тосуп ала турган күндөр болгон. Анан баягы кыйналып кысталып күнү уйкуңдан түнү уйкуңдан күнү тамагыңдан айрылып калган күндөр болгондо спектакль чыккандан кийин ушундай көрүүчүлөр тигесинен тик туруп кол чапкан бул майрам күндөр. Бизде кыйынчылык күндөр көп болот. Биздин кылган эмгегибиз эл үчүн. Эл качан кол чаап рахматын айтканда биз ошондо биз канаттуу болуп, көңүлүбүз көтөрүлүп, жайдар болуп жыргап калабыз. Биздин кылган ишибиз эл үчүн. Зрительный залда эл канча көп болсо, биздин рахатыбыз да ошончо болот. Анан үй бүлө кургандан кийин ошо балдар менин бир бала, бир кызым бар, 4 неберем бар. Ошо балалуу болгондон кийин дагы ошо Тасма таласында эле жүрдүңүзбү же ал убакта токтоп турдуңузбу? Албетте. Мен кызым төрөлгөндө 10 күндөн кийин жумушка чыккам, пленкага ороп туруп тигинде бурушка жазып коюп, анан мен Курманбекте Айганыштын ролун ойногом. Ошентип эле чоңойду балдарыбыз. Балдарыңыз да Тасма таласында чоңоюп калгандан кийин азыр ушул тармакка жакынбы? Жок. Жакын болбогонуна мен аябай сүйүнөм. Каалабайсыз? Жок. Бул аябай. Сиздер мейли спектакль болсун, мейли кино болсун, тиянагын көргөнү келесиздер. Ошол тиянакты чыгарыш үчүн канча мээнет, канча аракет болуп атканын билбейсиздер да, билбей эле койгула. Ушу негизи эле айтып коюшат го, баягы киного тартылып атканда же театрга тартылып атканда кирди, чыкты, бүттү депчи, бирок анын аркасында кандай бир эмгектер турат? Түшүк көп. Мен айтып атам го, түнү уйкудан калабыз, күнү көп нерседен калабыз. Тамак ичпей калган күндөрүңдө болот. Башка эч нерсе кызыктырбайт, только ролуңдун үстүндө иштеп калган. Мына бирки былтыр пандемия убагында ушул маалда биз режиссер экөөбүз бекитип алып экөөбүз эле иштедик. Кандай иштедик? Бир 20 күндөй иштедик. Ал аял 40 жылдан бери эки баласын согуштун 75 жылдыгына арналган спектакль. Эки баласын согушка жөнөтүп коюп, 40 жыл бою эки баласын көлдүн жээгинде балдарын күтүп отурган кемпирдин тагдыры. Аны иштеп чыгыш, аны сахнага көрүүчүлөргө алып чыгыш оңой эмес да. Оңой эмес. Көрүүчүлөргө оңой, көрүүчүлөрдүн ошо табитине жеткизип, көрүүчүлөрдү ишендириш биз үчүн аябай татаал. Биздин ошо Кыргызстан Республика сиздерге негизи эле актер, актрисаларга кандай колдоо көрсөтөт? Барбы? Колдоо көрсөткөнү мындай. Биздин театрда эң кичинекей айлыгыбыз 3400 сом, эң чоң айлыгыбыз мен алам 10500 сом. Ошону менен кантип жашап атасыңар? Же үйүбүз жок. Үйүбүз жок. Театрда көп кишилердин үйү жок. Мен баш болуп үйүбүз жок. Анан июлдун 1-нен баштап 50% айлык кошулган экен. Эми ага меникине 5000 сом кошулат экен. 3400 алгандарга 1,5 кошулат экен. Эми ошо 4000 болот экен да. Ошолордун айлыгы. Эми элестетип көрсөңүз, 4000 сомго канча күн жашайт ошолор. Анан же үстүндө үй жок, же астында ашы жок. Ачкабыз, бомушпуз. Анан ошондой адамдардан кандай чыгармачылык күтөбүз? Мына Астанага барып келдим. Шаар кандай кооз европейский стилде курулган. Театрларга барсаң баягы накта театрга, накта бир майрам, бир жакшылыкты эңсеп келген, жакшылык бир жан дүйнөмө руханий байлык алам деп келе тургандай жагдайларга келет экенсиң. Ошондой. Биз көп жыл санын айтпай эле коеюн, Казакстандан көп жыл артта калган экенбиз. Аны билбейм. Бул убакка чейин ошо берген маегиңизде ошо үй жок, общежитиеде жашайт деп койгонсуз. Азыр деле ошол жакта? Ошол жакта общежитие эмес, бирөөнүн үйүндө. Бирөөнүн үйүндө. Батирде. Негизи эле кандай колдоо көрсөтсө биздин маданиятыбыз, театрыбыз өнүгөт? Аны мамлекет көз салыш керек.
көз салбайт. Президент баш болуп, мына азыркы президентибиз айтып атат, мен маданиятка көңүл берем, мына биринчи шаг ошо айлыгыбыз көтөрүлдү. Кудай буйрса, эми ак жолтой президент болуп, айлыгыбызды да көтөрүп, үй жокторго үй берип, анан иши жокторго иш берип, азыр деген кинода эмне үчүн жанакы сотка менен анан бир болбогон камералар менен кино тартып атат? Жамбагыштын аракети болуп атат да. Жамбагыштын аракети болот да. Балким ошол аракеттен берекет чыгар. Бирок ошентсе дагы биздин элибиздин маданияты түшүп атпайбы? Ошол начар спектакльдер коюлуп, начар кинолор тартылып, начар чыгармалар чыгарылып, маданиятыбыздын деңгээли түшүп атпайбы? Эгерде ушундай акча жакшы тасма тартыш үчүн жакшы акча керек. Жакшы спектакль чыгыш үчүн жакшы акча керек. Мисалы үчүн мына Садык Шернияз аз эле акчага жанакы Курманжан датка тасмасын тартты. Такаев трибунадан айтты, Казакстандын президенти. Эмне үчүн кыргыздар кенедей акчага духу чоң кино тартып атат деп? Айлабыз жок да. Айла жок да. Бирок ошентсе дагы эң кенедей суммадагы акчага Курманжан датка фильмин тартса дагы ага сынчылар көп болду, аны сындагандары көп болду. Бирок кандай жагдайда тартылды ошол тасма? Эч ким менен анын иши жок. Баягы бышкан ашка сынчы көп дегендей сындагандар көп болду. Эгерде сындаган келсе, ушундай бир чоң суммадагы акча берилип, анан бир чоң суммадагы акча спектакльдерге берилип, анан ошондон сындашса, анда мен макул дейт элем. Ушунчалык мамлекеттин акчасын коротуп алып, анан жакшы тасма тарта албай калдык дейт элем. Анан 1,5 миллион долларга кайсы фильм тартылды? Ким ошондой суммага фильм тартыптыр? Демек биздин театрыбыз аябай эле аксаган болду экен азыр. Көп жыл болду аксаганыбызга, 30 жыл болду. Мурун деген Союз дотация кылчу. Союз деген киного да акча берчү, театрга да акча берчү. Кино Союз деген мыкка да акча төлөп турчу. Дотация берчү да. Азыр деген эгемендүүлүк алгандан кийин өзүбүз каржылашыбыз керек да. Өзүбүз каржылай албай калдык, себеби акча жок, себеби акча каяка кетти? Урлардын чөнтөгүнө кетти. Курманжан датка образын жараткан сиз, анан негизи эле Курманжан датканы кандай баалайсыз өзүңүз? Курманжан датканы мен мындай баалайм. Ошол кездеги кыргыз элинин тагдырын сактап калыш үчүн эне баласын курмандыкка чалды. Баласын курмандыкка чалган дүйнө жүзүнөн мен бир да энени жолуктура элекмин. Бир да чыгармада, бир да кинодо элинин тынчтыгы үчүн баласын курмандыкка чалган эне ал кыргыз экен. Анан айтсаңыз, ошо учурдагы коомдогу аялдын орду кандай болуп жатат азыр? Аялдын орду азыр деген орналашып калганбыз да. Жигиттер азыр жигиттерди кыздар тандап алат. Илгери жигиттер кыздарды тандап алчу, үй бүлө куруш үчүн. Азыр кыздар жигиттерди тандап алат. Бул ушул эле бир чоң мисал. Башкасын айтпай эле коеюн. Анан эжеке, сиздин балалыгыңыз каякта өткөн? Балалыгым деген, мен балалыгым Айылда өткөн. Ысык көлдө, Жетегиз районунда Тамга деген айылда, жайлоодо мен деген чабандын кызымын. Мен ат минип чоңойгом. Мен деген кой кайтарып чоңойгом. Мен деген ышкырып чоңойгом. Мен чуркап жүрүп чоңойгом. Менин азыр эстесем, мен жашоом, балалык жашоом аябай кооз болгон экен. Ошол учурда эле актриса болом деген бул кыялыңыз беле? Ооба, биздин айылга эме келчү да. Мен бир эпизодду айтып берейин. Мен деген 5-6 да болсом керек.
жайлоого вертолет менен Казакстандан элдик кебек деген спектакльди алып келип коюшкан. Эми ушунчалык бир кооз жылтырак кийимдерди кийип алып самолеттон түшүп, боз үйдүн аркасына өтүп кийинип анан элдик кебек сүйүү жөнүндө спектакль болгон. Мен ошондо 5-6 жашта болчумун. Ошол эсиме түштү. Андан кийин Барскон менен Тамганын ортосунда бир чоң кашат бар. Ошол жерде суунун жээгинде оперный театр Айчүрөк деген операны алып барган. Эми ошондо Торопов деген художниктин чатырасын чатыра деп коет экен, ошол чатырасын тигип туруп, анан ошол жерден кылыч найзаны шөкүлө ушундай шумдук мен үчүн шумдук кооз кийинип Айчүрөк деген спектакльди коюшкан. Ошолор мени аскырып отуруп, тартып отуруп, анан кийин жолун издеп таап алып, мына быйыл 51 жыл болот мен сахнада жүргөнүм. Анан айта кетсеңиз, ошо учурда бул жаңы өсүп келе жаткан актер, актрисаларга кандай кеңеш бересиз? Мен аябай чоң кеңештерди берет элем, бирок ушул шартыбыз, жагдайыбыз, үйүбүз, айлыгыбыз, курсагыбыз ач болуп турганда, илгери биздин мен Москвада театральный институтта окугам, художественный руководитель айтчу эле: от голодного актера ничего не могу требовать деп. Ансыгандай аш-жалаңач кишиден эмнени күтсө болот? Мен акырында айтарым кыргыз элиме: 30 жыл эгемендүүлүк жашоодо жашап атабыз. 30 жыл өзүбүздү өзүбүз билдик. Бирок ошондо экономика деп коюп бардык жагдайдын баарын унутуп койгон экенбиз. Мен муну баягы күнү Астанага барып келгенден кийин байкадым. Маданиятыбызды көтөрөлүчү, маданияттуу бололучу, имандуу бололучу, бири-бирибизди имандуулукка, бири-бирибизди жакшылыкка чакыралычы. Бири-бирибизге жакшылык кылсак, элибизге да жакшылык кылат. Баарыбызда жакшылык болсун. Чоң рахмат эжеке, биздин бүгүнкү эфирибизге келип бергениңизге. Абдан кызыктуу маек болду кыска убакыт ичинде. Баарын ачык айтып салдым, ачык айтыш керек. Бүгүнкү биздин эфирибиздин коногу Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл артисткасы, бир топ сыйлыктардын ээси Назира Мамбетова болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Эже аман болуңуз, эч качан оорубаңыз, ден соолукта болуңуз. Рахмат. Эгерде ушунчалык баарын ачык айтып койсом кечиресиздер, бирок ачык айтышка да кээде туура келет. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкүнчө сак саламатта болуңуздар.